Элдик этнограф Сейталы уулу Амантурак Маталиевдин Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү китебинден ата-энеге кызмат кылуу. Үй бүлөчүлүктү ата-энени карабай коюу кыргыз атада өлүмгө барабар. Ата-энени ташташ өтө жат көрүнүш. Ар бир адамга ата-энени багыш анын эң ыйык парсы. Өзгөчө карылык курактарында жакшы мамиле кылууга ата-эне үмүткөр. Ал эми анын тилин албоо, аларга үндү бийик чыгаруу, каяша айтуу, кекетим окутуу, кагып силкүү кечиримсиз күнөөлөрдөн. Бала аларга боорукердик мээримин жайып, өзүн алардан төмөн коюшу, алардын талабын, буйруктарын ири алды аткаруулары, өтө карыган чактарында карт денелерин сүйүндүрүүгө, кубандырууга тил табышуулары, муктач, зарыл, керектүү нерселерин бүт алып берүүгө, өлүмтүгүн камдоосу, тактап айтканда дайыма каржылоосу. Алардын досторуна, жакшы санаалаштарына көзү барда да, көзү өткөндө да жакшылыктарын көрсөтүп туруулары. Атага караганда эненин түйшүгүн эске алуулары. Онай көтөрүүдө бардык мүчөлөрү түйшүк тартты. Эмизди, эң кур дегенде 2 жыл бала көкүрөгүндөн чыкпады. Үй ичинин түйшүгү, уйкусуз түндөр 35-40 дейре баланы ойлонот, толгонот. Сапарга чыгууда, үйлөнүүдө, жайланууда, бирдеме соёордо батага чакыруу, бирөөлөргө катышуудан мурда ата-энеге акыл салуулары аркылуу бала өзүнүн ата-энесинин ак милдетин өтөөсү. Ооба, бул ата-эне карыганда сөзсүз кенен камкордукка алынуусу. Жылуу жумшак мамилеге, урмат сыйга бөлөнүүсү ата-эненин акысы. Аны бузууга бир да адамдын укугу жоктугу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ата-энең сенин жаннат дарбазаң. Кааласаң аны тургуз, кааласаң аны бузуп сал. Жаннаттын ачкычы энеңдин таманыңда деген. Жана ушул сыяктуу аяттар, хадистер бизге ата-энеге карабай коюу кандай чоң күнөө жана жаман ыплас, адамгерчиликке жатпаган иштерден экенин көргөзүп турат. Мындай бир мисал бар. Кемпирдин жалгыз келини болот. Күндөрдүн биринде байбичени тезекке ээрчитип барат да, кайненесин акырын жардын башына алып келет. Жаман оюнда келини учуруп жибермек. Айылга болсо, кайненем жардам учуп өлдү демек. Келинин бул кара ниетин кары туят. Мына эми жардан түртүп жиберейин дегенче кайненеси: балам, менин жалгыз уулумдун келинчегисиң. Жардан түртмөкчү болуп атасың. Сенин 2 уулуң бар. 2 келиндүү болосуң. Ошолордон кандай опо көрөсүң? Ошол эсиңде болсун. Эми түртүбөй, дейт. Келини дароо ойлоно калып: чын эле, дейт. Ошентип кайненеси бир ажалдан калыптыр. 80-ci жылдардын башында кемин тарапта бир карыя эртелеп туруп, белди бекен бууп айылды үймө-үй кыдырып, кошуна айылдарга, тааныш тамырларына дейре барып, баары менен коштошуп чыгат. Чыгат да: кош болгула эли журтум. Мен карылар үйүнө биротоло баратам. Өткөн кеткен иштерим болсо кечирип койгула. Уулду туйт, убайын туубайт. Кызды туйт, кыялын туубайт тура. Балам бар деп сүйүнбөгүлө, балам жок деп күйүнбөгүлө. Ал ыймандан, адебинден тура. Кемпирине мурун эле ажыраган бул карыя таягына сүйөнүп, карт денеси калч-калч этип кадам шилтеп жөнөгөндө, көрүп билип жүргөндөр караан үзгөнчө көздөрүнөн жаш агып узатышкан экен. Карыялар үйү камкордук, бир чети кордук.